Бүгүнкү А, сабагыбыз а, негизи менен таанышуу болот. Анан кийин ошол Python программалоо тилин көчүрүү, суроо талаптар менен таанышуу болот да. Так, мен азыр экранды демонстрация кылам. Так, экран көрүнүп атабы? М? а, Менин экран көрүнүп атабы? Так, көрүнүп атса жакшы экен. Мынакей. көрүнүп атат. Python, Python, Python программалоо тили биринчи сабагы. То есть биз эмне Python деген эмне деген сөздөн баштап, нолдон баштап үйрөнөбүз. Так, жалпысынан 12 сабак болот, 6 практика, 6 теория. Теорияларына мынакей биздин бүгүн биринчи сабагыбыз эмне? Студенттерге же студентке талаптар, техникага, программалык камсыздоо коюлган талаптар, сабактардын жүгүртмөсү. Биз бүгүн ушул теманы өтөбүз. Эми менин талаптарым менен бир аз тааныша алалы. Эң негизгиси мага сенин жоопкерчилигиң керек. Жоопкерчилик жактан кандайбыз? Мен берген тапшырмаларды, мен берген сабактарды Жакшы. убагында аткарып турушуң керек болот. Түшүнбөсөң, каалаган убагыңда э, жазып сурасаң дагы болот. Э, Мен 24кө жети телефондомун. Түшүнбөгөн жерлериңе жооп берем. Же болбосо түшүнбөй калсаң, видео звоноктон дагы сүйлөшүп, кээ бир заданияларды чогуу м, чыгарсак болот. Экинчи талап, бул сенде ноутбук болуш керек. Ноутбук бар деди эжекең, э? Барбы? Сыймык. бар эң. Азыр үйдөсүңбү, мектептесиңби? Бар эже окуп атам. Мгм. Үйдө. Азыр үйдөсүң, э? Үйдөмүн эже. Бир күндө канча убакыт программированияга бөлө аласың? Канча убакыт компьютердин астында отура аласың бир күндө? Угулуп айтат эже. Угулбай атабы? Жакшы угулуп берди. Так, эмичи? Отуруп элем бир канча болсо ошончо. Анда жакшы экен. Сабагың эртең менен болобу, түштөн кийинби? Эртең менен түшкө Эртең чейин. менен. Түштөн кечке чейин компьютердин астында отура аласың демек, э? А, Анда жакшы экен. Менин сунушум, совет деп койсоң болот. Бул эмне? Заданияларды аябай көп берем. Ошол бардык задачаларды чыгарганга аракет кылышың керек. Чыгарышың керек. Бир күн 3 саат болобу, 5 саат болобу, э, 6 саат болобу, компьютердин астында отурганга туура келип калат кээ бир учурларда. Кыйналып кетип, жалкоон кармап кетип, кача бере турган болсоң, анда эмне? Программист болуу кыйын болот. Анткени программисттердин эң негизги талап бул чыдамкай болушубуз керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Анан кийин эмне? Аракетчилдик керек. Аракет кылсаң гана ийгиликке жетесиң. Мен өзүм программирование боюнча республикалык олимпиадага чейин чыккам, кыздар арасында биринчи орунду алгам. Республикага 2 жолу чыктым. Ошол үчүн компьютердин астында отуруу кандай кыйын экенин дагы, бирок канчалык керек экенин дагы жакшы билем. Так, базалык билим. Базалык билим дегенибиз бул мен айтпайм сага математикадан сен идеально билишиң керек бардыгын, 5 синус, косинустордун бардыгын жатка билишиң керек деп мен сага айтпайм. Эмнени билишибиз керек? Ар бир сабактан математика, кыргыз тил, орус тил, башка сабактардын бардыгынан базалык билимиң болушу керек. Кандай дегенде, мисалы үчүн, математикадан. Так, кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү. Билебиз, э? а, Даражага көтөрүү, даражага көтөрүү, анан тамыр. Билебизби? а.
Так, билсек жакшы экен. Мына менин башында азыркыга сага мына ушул эле нерселер керек болот. Кыргыз тилден жөндөмө билесиңби? М, Атоо, чейлик, барыш, жатыш, табыш, чыгыш. Кандай жөндөөлөт, кандай суроолору бар? Фонетика. Тыбыштар. Фонетика дегенибиз. Ой, фонетика кечир. Фонетика. Тыбыш, тамга. Бир сүйлөмдө канча тыбыш бар, канча тамга бар? Билебиз, э? Biliriz. Муундар, мүчөлөр. Этиш, ат, зататоч, зататоч, ататоч, санаточ, сынаточ жана такточ. Мен булардын баарынын суроолорун жатта дебейм. Буларды толук кыргыз тилде өтө татаал. Булардын бардыгынын суроолордун мүчөлөрүн жатта дебейм. Эмне? Этиш эмнеге жооп берет? Билишибиз керек. Зататооч эмнеге жооп берет? Ататооч деген эмне? Санатооч деген эмне? Сынатооч деген эмне? Биз ар бир сөздө эмне кайсыл жеринде санатооч, кайсыл жеринде сынатооч бар экенин болгонун эмне базалык түрдө гана билишибиз керек. Бул азыркыга сага керектүү нерселер. Же ушул эле нерселер орус тилинен. Физикадан ылдамдык, аралык, убакыт деген нерселер сыяктуу нерселерди эмне билишибиз керек экен. Менин оюмча билесиң, бул нерселерди. 4 класска чейин эле көп нерсени үйрөтүп коет. Кызыгууң болуш керек. Кызыгуу бар, э? Сөзсүз түрдө Bari. кызыгууга аракет жана эмне биз курсту баштаардан алдын Sen. цель коюшубуз керек. Мен республикалык олимпиаданын чемпиону болом. Же мен келечекте ушундай программист болом. Же мен келечекте Америкага барып окушум керек. Мисалы ушул сыяктуу бир цель коюшуң керек өзүңө. Анткени эгерде сенин максатың болбосо, алдыга койгон, анткени биздин бардык кылган жумушубуздун тыяны чыкпайт. Түшүнүктүүбү? Кандай максатың бар? Програмist болуу. Программист болуу, кайсыл жакта окугуң келет? Мисалы, программист болуп, кийин келечектеги профессиям дагы программист болуу десең, менин азыртан айта турган сунушум эмне Кыргызстанда калба. Кыргызстанда калбай, чет өлкөлүк, чет өлкөдөгү университеттер менен азыртан тил табышып, кандай кылып өтсө болот, кандай гранттар бар, кантип бекер окуса болот, ошол нерселерди изилдеп аракет кылышың керек. Эгерде Кыргызстанда кала турган болсоң, анда эмне университетке программисттикке тапшыруунун кереги жок. Анда курстарда эле окуганың жакшыраак. Анткени азыр Кыргызстандагы университеттердин дээрлик 90%-ында күчтүү программисттерди окуткан университеттер даярдалып чыга элек. Түшүнүктүүбү? Өзүңө цель Hmm, кой. Мисалы, мен келечекте номер 1 программист болом. bu. Болом. Целиңди койдуңбу? Бөлүшүң керек эми бул цельди. Каякта окуйсуң? Mhm. Дагы бир нерсе, эгерде программирование боюнча информатика сабагынан республикалык олимпиадаларга чыксаң, Америкадагы Кыргызстандан жыл сайын 100дөн студент кетирип турат. 100дөн окуучуну Америкага окууга бекер кетирип турат. Ошол нерсеге илинип калуу мүмкүнчүлүгүң болот.
мектепте кантип аракет кылам? Мгм. Быйыл кандай жетишкендикке жетишим керек? Бул сенин Мен келечекте номер один программист болом. Бул сенин 10 жылдан кийинки, мисалга ала турсам, коюлган максатың. Эми ошол максатка кандай жолдор менен жетишиңди дагы майдалап бөлүп жазып ал өзүңө. Мынакей, мен бул жерде суроолорду коюп койдум. Ушул суроолорго жообуң даяр болуш керек. Анткени сенин максатың жок, кыймыл аракет жасай турган болсоң, эмне эч кандай ийгиликке жетпейсиң. Түшүнүктүүбү? Менин Мгм. сабагымдагы бирден бир талаптардын бири дагы ошол. Сен өзүңдүн максатың болуш керек. Максатың болбосо, сен менде 5 000 төлөйсүңбү, 10 000 төлөйсүңбү, же башка жака барып башкаларга 120 000, 150 000 акча төлөйсүңбү, эми максатың болбосо, кызыгууң болбосо, анда жыйынтык чыкпай калат. Түшүнүктүү да, э? Эми, так, А, талаптарды бир катар сүйлөшүп алдык. Так, кайра кайтып келели. Мынакей, бул жерде да жазылып турат. Окуучу математикадан 5 же отличник болуусу шарт эмес. Бирок эгерде сен отличник болсоң, то есть бардык сабактарды 5 билсең, анда бул сага чоң артыкчылык, мүмкүнчүлүк болот. Сабактын жүгүртмөсү биз среда күнү программаны так, бүгүн биз программаны орнотобуз. Среда күнү эмне жөнөкөй код жазуу, сактоо, программаны аткарып, жообун көрүү сабагын өтөбүз. Андан кийин 3-сабакта дароо теория болот. Эмне кылат экенбиз? Өзгөрмө түшүнүгү, маалыматтардын типтери. Өзгөрмө деген эмне? Маалыматтардын кандай типтери бар? Программалоого уже программа жасап киргизе баштайбыз. Бир жолу киргизгенден кийин, мынакей, пятница күнү биз киргиздик да, суббота күнү кошумча бир сабак болот. Биз эмне жалаң практика кылабыз. Түшүнүктүүбү? Өзгөрмө түшүнүгүнө мгм. чейин, өзгөрмө түшүнүгүнө чейин экинчи сабакта биз могул сайтка катталуу деген сабакты дагы кошуп өтүп кетишибиз керек. Биз эртең ошондо эмне программаны орнотуп, жөнөкөй код жазуу менен программаны так бүгүн орнотобуз. Биз бүгүн программаны орнотуп, эртеңки сабак, среда күнкү сабактан жөнөкөй код жазуу, сактоо, программаны аткарып, жообун көрүү жана сайтка катталабыз. Кандай сайттарга катталабыз? smp.ru. Бул эмне Россия, жалпы СНГ боюнча эң масштабтуу, ичинде задачалары аябай көп кездешкен жана түшүнүктүү берилген олимпиадалык программа, сайт десек болот. pythontutor.ru. Бул сайт эмне үйрөнүү жана машыгуу. Башкача айтканда, биз өтүлгөн сабакты бул жакта орусча вариантында түшүндүрмөсү кенен берилген, формулалар кенен берилген жана эмне ар бир теманын өзүнө тиешелүү задачаларды да берилген. Задачалары оңой, бирок бул машыгуу катарында иштешибиз керек мында. Ушул эки сайтты сөзсүз түрдө катарлаш иштейбиз. Мынакей, бул жерде кызылга боелуп турат, olimp.krsу.edu.kg. Бул олимпиадага даярдануу курсу. Башкача айтканда, бардык информатика боюнча олимпиаданын сабактары ушул кызыл менен белгиленген сайтта чыгат. Ушул жактагы заданияларды көрсөң, ал 2002-жылдан баштап бардык эмне кайсы олимпиада болсо, ошол олимпиадаларда берилген заданиялардын бардыгы азыр ушул сайтта бар. Кирип, көрүп, карап, иштеп көрсөң болот. Жана Калыс Болотбеков агайдын сайты. Бул сайтта биз олимпиадаларга катышабыз. Кандай кылып катышабыз? Сайт кыргызча, биринчи өзгөчөлүгү, экинчи өзгөчөлүгү Калпакбаев Мирлан жана Калыс Болотбеков агайлардын өткөрүп, ушул сайтта олимпиадаларды өткөрүшөт. Ошол олимпиадаларына машыгуу катарында катышып турабыз. Түшүнүктүү да, э? Суроолор барбы? Жок. Сыймык.
Жок эже. Менин сөзүмдү угуп атабы? Ооба. Суроо барбы? Жок эже. Сенин сүйлөгөнүң мага угулбай жатат. Жок эже. Жок. Суроо жок, э? Жакшы экен. Так, анда азыр мен программаны орнотууга кирише берейин. Биз бир айдын ичинде эми сап түшүнүгү, циклдар жана бир аз болсо да массив маалымат бергенге аракет кылам. Эгерде сен убагында баарын аткарсаң, тез жыла турган болсок, анда эмне массив түшүнүгүн массив менен кандай кылып иштейбиз? Бул массив деген эки өлчөмдүү цикл. Ошону кандай кылып иштейбиз? Ушуга жетишүүгө аракет кылабыз. Так, азыр мен көргөзүп берем, анан видеону сага жөнөтөм. Ошол видео менен кирип, өзүң программаны көчүрөсүң. Же ноутбукта программа барбы? Пайтонбу? Кара. Киребиз англисче тамгалар менен. Python download көрдүң, э? Кирип мынакей ушул сайтка киришибиз керек. Көрдүңбү? Загрузить Python деп турат. Ушуга киребиз. Бул жактан эң жакшысы ушул жерде 3.14 деп турат. Бул жаңы чыккан версиясы 3.12ден өйдө көчүрсөң болот. Мынакей бул жака көчүп атат, э? Мен азыр көчүргөндү токтотуп коеюн, анткени менде бул программа бар уже. Ушундай кылып көчүрөсүң, киресиң, киргенден кийин next'ти басып атып, программа көчүрүлөт. Так, жок, көчүрүп да көргөзүшүм керек экен мен сага азыр. Так, ачылсын. Эгерде интернетиң жакшы болсо, программа тез эле көчөт. Интернетти дагы жакшы болушун камсыз кыласың, э? Эже, Кайсыл район эле? О, Актала. 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 Мынакей киребиз. Эже менде Python көчүрүлгөн да. 3.13 Уже дегенси. көчүрүлгөн, э? Так, уже 3.13. көчүрүлгөн, ичине кирип иштеп көрдүңбү? Иштегем, ката чыгып калган да. Мына кара. Киргенде нол жерге мен Python деп жазам азыр. Жазганда мынакей Python'дун көп түрлөрү чыкты, көрдүңбү? Python Мгм. деген жазууга кирбейбиз, биз могу IDLE, idle деп турат, көрдүңөр, э? Ушуну Ошого басып кирдим. киребиз. Киргенден кийин анда сенде көчкөн болсо анда дагы жакшы экен. Нол жерден сен код жазып баштадың, э? Ушул жерден жазып New file баштадыңбы? деп туруппу? А, File, new файл. file, мынакей new file кылып, Аха. анан ушул жерден жазасың. Мисалы үчүн Мгм. print салам. Print деген бул эмне? Принтер. Башкача айтканда басып чыгаруу. Жаңы терезеге маалыматты чыгаруучу функция. Print. Түшүнүктүүбү? Ал эми Мгм. могул жашыл тырмакчанын, апострофтардын ортосунда жазылган бардык сөздөр, маалыматтар Чыгат. эч өзгөрүүсүз ошол боюнча чыгат. Бул башкача айтканда SAP жөнөкөй эле текст катарына кабыл алат. Мынакей. Run'ды басам. Run модул J F5. Көпчүлүк ноутбуктарда, компьютерлерде F5 кнопкасын бассаң дагы иштеп кете берет. Бизден сактайсыңбы деп сурап жатат. Эми мен бул жака так, сыймык 1 сабак деп сактап коеюн. Сыймык 1 деп сактап коеюн. Сохранитти баскандан кийин бизге кийинки окно ачылды. Бул жакка мынакей салам деген сөз чыкты, көрдүңбү? Башкача айтканда print чыгаруучу функция бизге сөздү чыгарды. Эми мен бул жерге
Кыргызча жазайын. Салам, Кыргызстан. Экинчи жолу жазганда жөн эле сактайсыңбы деп сурайт, бирок эмне бизге сактоочу функцияны чыгарбайт. Мынакей, салам, Кыргызстан. Бул жерге сен кыргызча жазасыңбы, англисче жазасыңбы, орусча, кытайча жазасыңбы, сен жазган маалыматты чыгарып берет. Түшүнүктүүбү? А, Мхм. Азыр эгерде жаныңда Python көчүрүлгөн болсо, кирип көрчү. Кирип ушуну жазып көр. Анан ката эмнеден чыгат? Бир точканы же бир кичинекей бир белгини калтырып койгондон же ашыкча жазып койгондон чыгат. Мисалы үчүн кара. Бул жакта бир гана сызык болуп турат, а если мен бул жагына эки сызык коюп койсом, мынакей көрдүң, менин программам ката. Көрдүңбү? Бир гана сызыктан да ката бере берет. Себеби дегенде бул программирование. Бир чекиттин айынан дагы программаң ката берет. Көрдүңбү? Чыкпайт. Ошол үчүн ар бир жазган сөзүбүзгө, ар бир жазган тамгабызга, белгибизге көңүл бурушубуз керек. Жазып чыгарып көрчү, чыктыбы азыр? азыр. Болсо мага этот сүрөткө тартып жөнөтчү. Чыкты эже. Чыкты, э? Мгм. Мага сүрөткө тартып жөнөтчү. Азыр. Жакшы, молодец. Так, кыскача жазганды көрдүк. Эртең демек биз сайтка катталып жана өзгөрмө түшүнүгүнөн темабызды баштай беребиз. Жакшы. Эми дагы бир маселе бар. Бул логика. Логикалык ой жүгүртүү программалоо тилинде өтө керектүү нерсе болуп саналат. Логикаң кандай? Логикалык суроолор менен иштеп көрдүң беле же бизге ошол нерсе да керек болот? Анткени Python программалоо негизи эле программисттер үчүн математиканы жакшы билгенден дагы эмне логикасы күчтүү болуш керек. Логикаңды өстүрүш үчүн менин сунуштай турган оюнум, бир оюнум бар. Көп ойношуң керек. Мгм. Ал судоку. Судоку онлайн деп киресиң. Күнүнө жок дегенде ушул эле оюнду күндө жок дегенде бир 4 же 5 раунд өтүп коюшуң керек. Эмне? Сенин тез ойлонгонуңа жардам берет. Түшүнүктүүбү? Мгм. Ушул сыяктуу эле кылып ойноп атып эмне күнүнө 4 же 5 таблицаны толтурушуң керек. Эгерде такыр убактың болбой калса, жок дегенде 3-тү. Болбосо 10-15 жолу ойногонго чейин күнүнө 1 саат ушул нерсеге убактыңды бөлүп койсоң деле эмне
жакшы болот. Так, бүгүн биз демек талаптар менен тааныштык. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктай берели. Кандай талаптар бар, тема кайсыл темаларды өтөбүз, сабактар кандай болот тааныштык. Эми понедельник, среда, пятница күндөрү саат 19:00 сага туура эле келеби? А, Эгер туура келбей калса башка убакытка жылдыралы. Мен негизи саат 6:30 чейин мектепте сабак берем. Сабактан кийин өткөнгө мага дароо 19:00 баштап кеткенге ыңгайлуураак болуп атат. Ошон үчүн ушул убакытка коюп койдум. Демек, убактыбыз туура туура эле, эле. э? Мхм. Бир күндө 5-6 саат компьютердун астында отурганга даярсыңбы? А, Мхм. Мен берген тапшырмалардын бардыгын толук чыгарасыңбы? а, Жакшы. Анда бүгүн мен сага тапшырма берейин. Азыр көргөзтүм, судокуну. Ушундай судокуну толтуруп, 15 судокуну эртең эмес, бүрсү күнү кечинде среда күнү кечки саат 19:00 чейин 15 судокуну толтуруп, мага сүрөтүн жөнөтөсүң. Сүйлөштүкпү? аха, макул. Анда саламатта кал. Давай, сабагыбыз бүттү.